Мына жерден мына. Оны адамдарды қара. Машинадан түшті, көчеде қалды наоборот. Бардығы. Базарға адам кірбей қалды. Машинаменен түшіп кире алып шықпай. Кире албайды. Мына қана тосук. Қайерде кіреді? Артынан қот жоқ. Бұл жаққа. Жол жоқ. Бұл жағы 1 километр бияқа. Жол жоқ. Бұл жағы 500 метр. Қара-қартаңдар келеді екен. Қара-қартаңдардың бірісі да басып кире албайды. Азыр ана жерде турушат. Таяқчандар мына жерден ким чүрүп коет экен, ким өткөрүп коет экендер. Элди ойлогон 1,5 бар бу. Канча налог төлөнүп атат бул жерде. Бул деген центральный базар, кылымдар бою келе аткан базар. Бүгүн келип эле бүгүн жабылып калабы. Кичине элди ойлогон адам болуш керек да. Канчалаган адамдар. Бул мейли биз базарчылар күнүнө бир жол кирип кетели. Бул жерден сырттан адам кириш керекпи бу базарга? Сырттан адамдар бул жерден кире албайт. Жок, кантип кирет? Элестетип такси келген жерди карабайсың. Ана жоқ решетка. Калтаны бар жоқ. Жоқ мына жоқ. Калтаны жоқ. Силер кайра мурукуда эле пробка. Пробкада не жайгылы болгон. Базар болгондон кийин базардын тегерегине кирип чыкканга мунага киргенде эшик болуш керек. Азыр эми биз го чачырак биз кете беребиз. Кары картаң болсо каяктан кирет? Тегерен базардын обаш башы менен жердин тагына өтөбү. Қанша өтөсүз? Мен азыр бен өтүшүн, базардын аркы башына арана келишим керек. Же мына эшикти сары менен ачыш керек, кечкин жабыш керек. Машина жүргөн жол менен кетип атпайсызбы? Машина жүргөн жол менен такси минерге таштады бизди. Такси таштап. Такси минерге таштады. Эми биз каяка барышыбыз керек? Базарга кириш үчүн же базардын бул башына барышыбыз керек, же бул башына барышыбыз керек. Таксиден башынан түшүп калып жүрө келсеңиз болбойбу? Жүрө келсең болот, жабык, ошо нар жактан дагы базар тегерен киришин керек болуп атпайбы? А мына подвалына каерден киребиз? Учу өтөбүз. Досум бирдеме кылганда адамга удобный кылыш керек, элге удобный. Элге шарт түзүп бериш керек да, базарбы бул түрмө канабы? Түшүнү? Эшик болгондон кийин эртең менен ачылыш керек, кечинде жабылыш керек. Ошон үчүн койгон да муну. Ошого эшик, болсоң да забор кылыш керек. Ооба, болсо бар жогун забор кылып тосуп алга дагы, келип ошо эме отура берсин, жаап салсын базарды. Айыл өкмөткө айттык, силерди шайлаган бизбиз дедим. Элдин көйгөйүн укпасаңар, кимдин көйгөйүн угасыңар? Келгиле уккыла сөздү десек баргыла дейт. Сен мени шайлаган эмессиң дейт. А биз шайласак бул акча берип өкмөт болду, ким болду ана? Мына сүйлөгөндөр мына. Мен балдарды тизип коем керек болсо дейт. Спортсмендер тизип койма, милицияларга болуп турмай силер сөзүңө сүйлөп атат дейт. Балдарды тизип коем, ошондо көрөсүңөр дейт. Эми азыр баратан жабып койду. Азыр мына подземкадан өтүш үчүн, подземкадан ары өтүш үчүн да. Подземка чөсүң, башка мына таксилер ана жерге токтойт. Таксиден бери өтүш үчүн мына подземкага кире албайт. Базардын башына алыш керек, же аягына алыш керек. Мынандайлар тура турмай кийин аны өтүш керек. Тизип коем деп ачык эле айттым да, элдер турат, элдер көп. Мен өзүм придумать этип атсам, мына видеосу турат. Мен мына аназ интернетке чыгарам мисалы үчүн. Каласа мен чабып алсын. Бир мен адам. Ona tartı ona. Eşik tappa жүрөт ona. Ona tayakçan eşik tappa жүрөт. Келип көрөң деп элдерге эркектер топтоп келип, мындан ел кетирип. Ala beri. Жон, арак бара. Anal жерге басын мен сени. Бас. Ешкім ешқандай қармаған жоқ, бар ошолордон сурагыла кармасачы. Биз бул жерде тартипти сактап, мыйзамдуулуктугун сакташ үчүн ушул жерде көзөмөл жүргүзүп атабыз, карап атабыз, ооба, элдин коопсуздугун. Az товар келсе, мына жактан товар келсе киргизе алышпай атат мына товардагылар. Мына жактан, бу жактан, бияктан клиенттер келет. Бияк жаап койсоң, каяктан келет бизге? Товар алып өтө албай атабы. Товар алып өтө албай атат, эч ким товар алып өтө албай атат. Мына жактан азыр мына содагерлер уяк менен айланып, анан подземный менен келип бияка келиш керек. Бизге ашыкча эле неме эле болду бул. Байлоо. Тозда. Менен кирип чыккан адамдарга тоскоолдук болуп атат. Биз рабочийбиз, биз дыйкан. Сода болбой эле ишкерди, ошондой. Подземкадан өткүлөт атат. Эшни тосудасызбы азыр? Жаптат. Эл көтөрүп баштады. Ne koyuş gerek ele. Buna yolun tağına olsa uzak eken. Kıynalı hatta kadıgday bir ekile bir bana alağız. On tez bu tez öte kıynalı hatta. Niye mayına yerin tağımına o başına arıp bu başına arıp 80'e çıkıp 70'e çıkandan çarşı hatta. O şöyle koyup bir ana tura tel mangdayını açıp koyuyorlar bu yaklaşmasan ara. Turuz. Kanda ötkör tası. Ötkör. Üstüne ötkürüp aldım ben. Мындай арабалар өткөрбөй атат. Үлкен мындай барып атат да. Мен ошол жерде таксоват кылам да. 10 жылдан бери ошол жерде таксоват кылам. Бул келип элечи, баягы аксак тескектер бар го.
баягы камагалды аттын үстүнө ит кабат болуп атат. Бечаралар, баягы таяктан жүргөндөр, кары картаңдар, шакыр менен ооругандар, давлениясы барларга булар мындай турмес болуп атат да. Баягы чаканы бизнеси барлар өздөрү менен өздөрү аларга билинбейт экен. Бечараларга болуп атат, бизчи. Туура элдин коопсуздугу деп кылып атат муну. Баягы мен айткандардын коопсуздугун ким карайт ошо? Ошону кара бериш керек да, ошону чечиш керек да. Же болбосо мына жерден кирет. Мына Оштан келген, эртең мененки келген машиналардын бардыгы парасынын башынан этегине чейин токтоп адамдар базарга кирип турат. Бул мамлекеттин эсебинде налог деген сөз да бул. Кайтып чыгып кетип турат. Азыр эмне болду билбейм азыр. Элдерди тосуп атат да, мына кара сууга келген базарчылар ham азаят. Мына кара суунун базарлыгында минус болот да, кыскасын айтканда минус болот. Бизге аябай тоскоол болуп койду. Бул решетканын эч кимге кереги жок эле. Тигил подземканы бир адамдын кызыкчылыгы үчүн, ошол подземканы куруш үчүн өзү бул жерде 3 жыл жол жабык турду. Биз ушул жерден эмгектенебиз. Үй бүлөбүздү ушул жерден багабыз. Бала чакабызды баардык нерсени ушул жерден аткарабыз. Ушул элдин жолун жаап, кимге кызыкчылык болду, биз түшүнбөй турабыз. Бул жерден күндө биз өтөбүз. Биздин керек болсо туалетке каттаган жол да ушул жерден. Ар бирибиздин күндө ишибиз ушул. Ушул жолду жаап, бизди заставить этип, тигил жактан өткөнгө заставить этип. Эгерде бизге керек болсо, элге керек болсо, ал жерден биз жөн эле өзүбүз барып өтөбүз. Мунун эч кимге кереги жок. Болбосо биздин күндө келген жолубузду жаап коюп туруп, бирөөгө кызыкчылык болуп атат да. Себеби тиги подземканы туура эмес куруп алган адам ушул нерсеге апарып атат. Аерде чолоктор бар экен. Немеден өтө албай атат. Алыга 3 бүттүлөр. Подземкадан. Өтө албай атат. Бар жок жабык. Жаллаатка барсаң, опша ортодон кылып койгон. Жаллаатты көрдүңбү? Кандай сонун кылган. Ортодон кылып койгон, каалаган жагына адамдар кете берет. El kıylayaptı deb qo'rqasizlar. Через забор алып өтүш керек. Болса подземкадан айланып өткүлө дейт. Болса светофордон айланып келгиле дейт. Клиенттер унаабайт, аралгачлар унаабайт. Ушул үргүтүп атабыз, башка айлан жок. Рейсаларды коюп өтүрүп эле жооп кетип атат. Ушуну мен ыргытам да аракет кылып. Оор жүктү. Эртең ден соолугума бир нерсе болсо булар бир сом мага кош бербейт. Жол жок болуп атабы? Жол жок болуп атат. Бул жерде уюштурган адамдар гана бар. Бирок биз президент айтпайбы, региондорду өнүктүрүү жылы. Башка мамлекетке суктана бербестен биз ага тартип үйрөнүшүбүз керек. Бул жерде 4-5 адамдын кызыкчылыгы эмес, адамдын өмүрүн карашыбыз керек. Бул жерде жылында билесиздерби канча адамдан мындай наут болгондор бар, коляскага отуруп калгандар бар. Ошон үчүн бул бардыгы коюлган тосмолордун бардыгы ошо адамдын коопсуздугуна коюлган. Өтмөктүндө курулган, адамдын коопсуздугуна курулган. Жергиликтүү кеңештен мыйзам жагын алып турган жок, жигер кеңеш колдогон, бардыгы мыйзам чегинде болгон. Анан жанагы немени ачып бергиле башка деген сөздөрдүн боюнча адамдын коопсуздугу бул жерде көбүрөөк кызыктырыш керек.